Bir күнү бала мугалим жазып жиберген катты апасына көтөрүп келет. Апасы катты окуп көзүнө жаш алат да баласына мындай дейт: "Сиздин балаңыз гений. Бул мектеп балаңыз үчүн тарлык кылат. Биздин мугалимдерибиз керектүү билимди бере албайт. Сураныч, балаңызды өзүңүз окутуңуз же башка мектеп табыңыз" деп жазылганын айтып, баласын өзү окута баштайт. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кылымдын мыкты ойлоп табуучусуна айланат. Апасы бул үндөн өткөндөн кийин мурда апасы менен чогуу жашаган үйүнөн башка жакка көчүп жатып, кокусунан мугалим жазган катты таап алат. Катта: "Уулуңуздун акылы кем. Биздин мектеп мындай акылы кемдер үчүн эмес. Мындан ары мектепке келүүсүн каалабайбыз" деп жазылганын окуйт. Көзүнө жаш алып, өз күндөлүгүнө: "Менин акыл эсим кем болчу, бирок апам мени кылымдын мыкты ойлоп табуучусуна айландырды" деп жазган экен. Бул Томас Альва Эдисон болчу. Ал 4 жашка чейин сүйлөй алган эмес. Скарлатинамен катуу ооруп калгандыктан сол кулагы укпай да калган. Томас Эдисон үйүңүздө жанып турган кадимки лампочканы ойлоп тапкан. Эгерде ушундай метод менен сиз дагы уулуңузду тарбияласаңыз, анда гений кантип эле чыкпасын. Балдарыңарга элде жок нерсени алып бергенден көрө, эл билбеген нерсени үйрөткүлө. Эмне гана алып бербе, ал күйүп жок болот. А билим өмүр бою калат деп атактуу киноактер Брюс Ли айткандай, балаңызга татыктуу таалим-тарбия, билим бериңиз.